Hayır. Çalışmasam siz tuğra mesleğe geri olan oradasınız. Siz de giriyorsunuz. Орус элинин улуу жазуучусу, классиги драматург Антон Чеховдун чыгармалары бүгүн дагы эл ичинде жашап келет. Ал келечекти көрө билип, канча убакыт мурун жазылган чыгармалар бүгүн дагы ордун жоготпой театрларда коюлуп келет. Алардын бири кичинекей адамдын чоң трагедиясы спектакли коюлду. Чеховдун генийлиги ушунда деп ойлойм да. Көрөгөчтүгү. Анткени канча бир кылымдар мурун жазылган нерсе азыркы адамдын азыркы турмушунда дагы бар да. Биз менен ушул кичинекей жанагы окуяларынын баары биз менен азыр жашап келатат. Азыр любой жерде любой адамдын жашоосунда бардык адамдын дейинчи, бардык адамдардын жашоосунда ошол нерсе жолугат. Бүгүнкү күндө дагычы ошо Чеховдун генийлиги ошондой эле билип, бул окуялар, бул адамдын көрө албастыгы, кошоматчылыгы, майда барат нерсенин баарын тең жыйнап жүргөндүгү, бул ошондой эле адамдардын ичине эмндай салынып калган нерседей көрөгөчтүгү да. Анткени бияктан акында тиги жана пахта коймой деп чыгып атпайбы? Мисалы Паскалим деген пахта коюп бермей, анан бирөөнөн тиги жанагы бийликке келе калса ой деп, анан бийликтен чыга калса кайра качкыр боло калып, анан бийликке келсе деп ушундай нерселердин баары тең болуп атпайбы? Биякта политика да бар, биякта адамгерчилик деген нерсе бар, биякта көрө албастык деген бар, биякта сүйүү деген бар. Ушул адамдын сыртында курчап турган эмне болсо ошонун бүт бардыгын тең ошол жакта сактанан көрсө болот. Ар бир адам өзүн көрө алат. Аял кишиби, кичинекей балабы, чоңбу, курсагыбы, арыкпы, карабы, сарыбы, каш жок, чачы бар, чачы жокпу, бүт бардыгы ошол жакта камтылган да. Академ театры, Кыргыз драма театры баары тең профессионал актерлор, анан Академ театрынын жигиттеринин, актерлор, актрисалардын баардыгы тең эле өз жумушуна дасыккан адамдар болгондуктан бул спектакльди режиссер менен актердун ортосундагы баягы түшүнүк жакшы болду. Биринчиден аябай бир сүйлөшүү болуп отуруп, анан тамашалашып отуруп анан спектакльде келип эле чыгарып метип кетти. Бул менимче режиссердун толук туура түшүндүрө билгендиги, экинчиден биздин актерлордун, актрисаларыбыздын ушул сахнада ушул спектакльди кандай тартуулаганды билгендиги болуп чыкты. Жакшы! Алдағы сіздің еңестігі тоғылап баш емес! Чеховдун чыгармаларында турмуш чындыгы, адамдардын бири-бирине болгон мамилеси, бийиктиги, өкүнүчү жана үмүтү поэзияга да, прозага дагы татыктуу. Дал ушул турмуш чындыгын сүрөттөгөн Чеховдун чыгармаларынан турган спектакльде Казакстандан келген режиссер Баатыр Шамбетов аз убакыттын ичинде сахнага алып чыккан. Эми бул спектакльде биздин ошо Батыр деген өзүбүздүн эле уулубуз Казакстанда 27 жылдан бери иштеген уулубуз келип коюп кетти. Эми Чеховдун чыгармаларында ошол эле кичинекей адамдын чоң трагедиясы, чынында эле биздин коомдогу жашап аткан ошол адамдын кичинекей бир жетишпегенинен коомдо чоң трагедия пайда болуп аткан да. Анткени ушул кичинекей аңгемелеринде, Чеховдун аңгемелеринде ошол адамдын коомдогу ошол адамдын кемчилиги же коомдогу ошол адамдын бир кайгысы азыр деле бар. Ушул убакта деле биздин коомдо бар. Азыр ушул спектакльди көрүп, ошол биздин коомдогу кемчиликтер, биз кичинекей деп ошол кемчиликке көңүл бурбай койсок, ошол чоң проблема болуп биздин коомго өтө чоң таасирин тийгизип аткан нерселер да. Чеховдун каармандары оорчулугу бир же жакшы же жаман деген каарман жок. Анткени аны зритель, көрүүчү өзү чечип алат. Мен кичине бул жерден Чеховдун Харистка деген каарманда Пашанын ролун жараттым. Сен билесиң бе бул бураманы чыгарган аягын не барып сайлат? Спектакльдеги өзгөчөлүк бул сахнадагы жөнөкөй декорация. Чехов десе көз айнегин, көз айнекти көрсө Чехов деп тааныган окурмандар үчүн анын чыгармаларындагы каармандар бүгүнкү күндүн талабына ылайык келип отурат. Бул жаатта сүрөтчү Садыр Ниязакыновдун эмгеги чоң. Жөнөкөй декорация менен козголгон спектакльде ак менен караны үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдү көрүүгө болот. Жыргалтып өзү негизи кичинекей адамдын трагедиясы да аты трагедия болгону менен ичи көп комедия да. Бирок бул Чеховдун улуулугу
ушунда деп ойлойм. Трагедия кылып жазган, бирок комедийный варианты менен элге дей берсең эч ким көрбөйт. Ошону күлкү менен алып барган, бул башка тема болот да. Элдер күлүп отуруп, ой деп өзүн көрөт да сахнаданчы. Ошол жагы Чеховдун күчтүүлүгү деп ойлойм. Азыркы күнгө ошол канчанчы 2 кылым мурда жазылган эме чыгарма азыркы күндө актуальный болуп атканын карабайсың. Мен үчүн аябай чоң жетишкендик болду. Мен үчүн аябай театрга жаңы келип эле сразу ушундай чоң роль алыштагы, ушундай чоң актерлордун арасында да ойнош бир четинде сүрдөп дагы, коркуп дагы аттык, ошондо чыгардык. Эң башында кастинг кылышты, ошо кастингге биз жарап өтүп кеттербиз. Коомдо биз күчүк болсо бул чоң полковниктин инисинин күчүгү да, анан ошол инисинин күчүгүнө ошо паткайлым деп жагалданышып, инисине эмес, ошо күчүгүнө жагалданып атпайбы? Ошо бизде деле ушундай коомдо болуп жаткан, ушундай терс көрүнүштөр, ушундай туура эмес деген багытта жаралган спектакль деп ойлойм. Чеховдун кыска аңгемелерине турган чыгарманы сахналаштырууга албетте режиссер болгон күч аракетин жумшап, аз убакыт болсо дагы актерлорго дем берген. Спектакльди көргөн көрүүчүлөр баштан аяк күлкү тартылган чыгарманын өзөгү коомдогу болуп жаткан көрүнүштү күлкүгө айландырган. Батыр Шамбетов койгон режиссер Костанайда иштейт да өзү. 27 жылдан бери Казакстанда иштейт өзү режиссер болуп. Анан бизге чакырып койдурганбыз ушуну. Анан ушул спектакль алып даяр болуп калды. Мисалы жаңы баштаганда артисттер менен кошулуп ошол процесстен өтөт да режиссерден. А бул жерде режиссер даяр келди. Художник ошол эле Костанайга койгон художник, ал биздин башкы сүрөтчүбүз Ниязакунов. Анан ал дагы даяр. Декорация. Анан бул жерде дагы бир айта турган нерсе сүрөтчүнүн ийгилиги дагы. Режиссерге чогуу чечет да. Жөнөкөй нерсе менен Чеховдун ошонун мындай тарыхын берип койгон, доорду берип койгон. Бул чеберчилиги, бул сүрөтчүнүн чоң чеберчилиги. Кичинекей адамдын чоң трагедиясы чыгармасы дүйнөнүн бир топ театрларынын сахнасына коюлуп келсе, эми Токтоболот Абдумунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын репертуарынан орун алып жатат. Сахнада театрдын белгилүү артисттери менен кошо жаңы кадам таштаган жаш актерлорду көрүүгө болот.